Камчы Жунусов атындагы орто мектеби кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Бактыгүл. 3-класс кыргыз тили. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Кандайсыңар? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Азаматсыңар. Анда эмесе бүгүнкү алтын эреже менен таанышып алсак. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Билбегенди сураган билимдүүнүн иши. 5 манжа бөлөк-бөлөк, бирок билек бир. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Саламаттык каалаймын, саламатсыңарбы балдарым? Азаматсыңар балдарым, эми мен бүгүнкү сабагымды баштайын. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар аянтчасында. Анда эмесе бүгүнкү балдар аянтчасында деген темага коюлган максаттарга өтөлү. Силер бүгүн тема жөнүндө түшүнүк аласыңар. Өз ойлоруңарды эркин, так, таамай айтууга үйрөнөсүңөр. Улууга урмат, кичүүгө ызат көрсөтүүгө тарбияланасыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабактагы жаңы сөздөргө көңүл бурсак, конт коюп, көңүл буруп карайбыз. Кум төгүлгөн жер. Кум төгүлгөн жер. Какым. Какым. Чачып салды. Чачып салды. Анда эмесе балдар биринчи көнүгүүдөгү сүрөткө көңүл бурабыз. Силер кимдерди көрүп жатасыңар сүрөттөн? Туура. Балдарды жана кыздарды. Алар кайсыл жерде ойноп жатышат? Азаматсыңар. Алар балдар аянтчасында ойноп жатышат. Анда эмесе мен силерге бүгүнкү балдар аянтчасында деген текстти окуп бермекчимин. Короодо кичинекей балдар үчүн кум төгүлгөн. Күн жылуу болгондо апалар балдары менен ушул жерге келишет. Бөбөктөр кумда ойношот. Какымдарды тигишет. Кичинекей чакалары менен аларды сугарышат. Бир күнү 4-5 жаштагы балдар ойноп жатышкан. Кошуна үйдөгү бала келип, кумдун баарын чачып салды. Анан бирөөнүн оюнчук күрөгүн да сындырып койду. Бөбөктөр ыйлап калышты. Көрдүңөрбү балдар? Балдар аянтчасында ар түрдүү окуя болот. Бирок биз өзүбүздөн кичинекейлерди да капа кылбай, дайыма сыйлап турушубуз керек экен. Анда эмесе бүгүнкү суроолорго жооп беребиз. Короодо эмне төгүлгөн? Апалар балдар менен кайда барышат? Бөбөктөр эмне кылышат? Эмнени тигип суугарышат? Ким кумду чачып оюнчукту сындырды? Кимдер ыйлап калышты? Силер бөбөктөргө кандай мамиле кыласыңар? Азаматсыңар. Анда эмесе экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Силер экинчи көнүгүүнү так, туура кылып, сулуу кылып, көчүрүп жазасыңар. Балдар, бүгүнкү үйгө тапшырма силер үчүн балдар аянтчасы деген темада сүрөт тарткыла. Ал боюнча сүйлөп бергиле.
саламатта калгыла.